Что-то мына клейлеріңмен таныстырып кет. Бұлар Акфикс 308 деген бар, ДВТ деген бар. Бұлар ушу именно потолочный плинтусқа. Плинтустардыкы бул клей, е? Плинтустар. Анан ол булардын экен. Коллер экен. Эми ушу коллерлер булар деген толку эмес, стенага гана кошулат бул краскалар, е? Краскага коллерлер, е? Плинтуска кошулбайт бул, е? Бул плинтуска кошулбайт экен, мына коллерлер менен болбойт экен плинтус. Мына момундай клейлери бар экен. Кафельный уголоктор бар. Момундай капел койгонго мынандай уголоктор бар экен. Эми бул уголоктун узундугу эмелер кандай? Bunun uzunluğu 270. Бакчасы ошо 270ке жараша канча болуп калат? Bular 250 сомдон, 200 сомдон экен булар. 200 сомдон экен. Обойный уголоктор бар, ар кандай түрлөрү. Пароктор бар. Сырале бааларын ошо айтып кетсең. Пароктун баалары 500 сомдон, повороту менен. Беркинде түп-түз эле 200 сомдон алар. Обойный уголоктор, цветнойлор, полторашкалары 60тан өйдө. Двойка уже 75 ушундай болуп кетет. Пластик ойлор бар мындай. 60 сомдон. Мундагы бийиктиги канча болот? Булардын бийиктиги 270. 270тен болот экен. Ама эмне уголок мына ак? Булбу? Бул да обойный уголок. Обойный уголок, э? Мына обойлорго ушундайлар кетет экен. Ванналарга кетет да ушулар. Мына. 5. Эшиктеги 0705 46 58 91. 58 91 деген. Ушул телефон менен звонок этип байланышса болот. Кандай болуп жазалат, кандай эметилет? Булар гипстен жазалат. Ар кандай адамдардын өздөрүнө жаккан формалар турат берде. Ошол формалар заказга жазайбыз. Размерине жараша өздөрүнүн вкустарына жараша жазап беребиз да, кандай болсо. Ушул жерден формаларды тандашып заказ кылса болот. Эми ушулардын гипстерге канча болуп калат ошондо баалары кандай болуп айтылат булардыкы? Мисалы бурчтар, рамка жасаганга булар. Бурчтар 250ден өйдө кетет. Бул 250, бул 250, бул 250. Анан 300, 350, 450 болуп кетет. Бунун рамкасы болсо, пагон метри, 1 метри. 150 сом болот. 150 сом, э? Мына мындай жасап берсеңерчи. Бул колонналар болсо 3,5 миң болот. Стандарт размери 2 метрге болот. Бул комплект кетет да, ошондо бир немеси 2 метрге, башы коронасы, бул тарагы, буту менен 3,5 миң сом болот 2 метрге. 2 метрге, бир үстүгү, э, бул, э? Бир үстүгү, бир жагы эле. Анан полукругтар бар, тетигинде. Такта турат. Бул полукругтар болсо 4 миң сом болот. 4 миң сом болот, э, булар? Тетиги жогорудагыларын кандай деп айтылат мына? Аларда полукруг болуп айтылат. Аларда ошо эң чоңдору да алар. Уже алардын баалары өйдө кете берет да. 4 миңден өйдө кетет. 4 миңден өйдө кетет экен, баалар. Мына. Мындай кылып жасап. Ушундай кылып жасатса болот экен. Бул эшиктин сырткы ан эмеси. Бетине жасаса болот. Ушу комплект 6 миң сом болот. Могу 6 миң сом бетине эшик жасап бергениңер, э? Эми мунун иштери кандай болуп калат? Силер өзүңөр барып да жасасаңар болобу муну заказ бергенде? Заказ бергенде усталар бар. Бар жасап беришет. Ошолор менен келишип өздөрү жасаша алат да. Усталардын установкасы өзүнчө баа. Мына. Морек если момундай установка кылып эшикти мындай жасатабыз десеңер, 6 миң сомго эле мына могу эшиктин рамкасы туруп калган. Каласа тигизин алса болот, каласа тигизин алса болот. Рейкасы мындай кылса болот. Жамбаштарын бияктан тандап алса болот. Өздөрүнүн вкусуна жараша, ар кимдин өзүнүн размерине жараша жасап беребиз. Кетет экен, э? Мына бул эме жамбаштарды эле бүт размерине жараша баалар кетет экен, э? Эми ошоно кичикилеринен баштап канча сом болот? Мисалы, баалары канча болуп калат? Баалары кичикелери мисалы ар бир деталь 400 сомдон, 350 сомдон ар кандай. Ошондон ары жогору кете берет экен. Андан жогору кете берет. Эми ошону могу жерде золотистый кылып өзүңөр бул фантазия менен жасап берет экенсиңер андай, э? Биз боёбуз, буну өздөрү адам ушундай боёсо болот деп жасап койгонбуз да биз буну. Боёсо болот деппи? Биякта барын.
Эми ушундай золотистый боектор да бар да булар силерде, ушундайлар. Боектор бар буякта. Мына булар золотистый боектор да болот экен. Мына. Карачы жакшынакай немелер жаза экен бул. Мына жидкий обой деген. Мына Баткен базарында жүрүбүз. Мына Баткен базарына киргенде мына выходтан ламинат деген бар экен. Мына мындай жазуу. Анан монда жидкий обой деген жазуу бар экен. Мына ушул контейнерге, ушул эмеге туура келет экенсиңер. Кире бергени. Мына гипс менен мынандай коос нерселер жасайсак болот экен. Мына ушул жигитке телефонго чала берсеңер болот. Жидкий обойдун кожоюну экен.